монокристалл деп чыгарышып аткан, дагы бирдемелерди чыгарып атышкан, ишке кирип бир жакшына иштеп аткан эле. Анан дагы кошумча бирдемелер чыгарат деп поселок түзүлгөн аркыбетке аябай сонун шарттарды курган, жакшынакай болуп иштеп аткан кезде союз бүтүп калды. Анан завод акырынан четинен кемилип отуруп, бардыгы ташылып отуруп, мына корпусу калды. Корпусу калганда ошо сатылып кетти. Бүт бизге зыяны калды. Заводубуз сатылып, бирок территориясында калып калды да, ошол калдыкчы. Кайсы күнү жарылып кетет деген менде ушул ой атат да. Эми бала чакабыз бар, небере чеберебиз бар, эл журт бар. Анан эч ким гарантия бербей жатат. Ушул качан жарылып кетпейт деген гарантия бере аласыңбы деген суроого эч кайсы химик, эч кайсы бир баягы иштеп кеткендер дагы эч кимиси булар айта албай жатат да. Ал жерде кошулма, 3 кошулма бар деди. Азыр атын унутуп атам, трихлорслан дегенди эстеп калдым. Андан дагы башка взрывоопасный бир зат бар деди. Ошого 3 кошулма бар. Ошол 3 кошулманын бирөөсү взрывоопасный. Ал күн ысыкта сөзсүз воздух баягы көтөрүлөт дейт да. Көтөрүлөт. Ал любой күнү жарылып кетиши мүмкүн деп мага ушинтип айтты. Трихлорслан если жайылса 1 метр жердеги бардык нерсени уничтожить этет деп. Анан мен интернетти чукулап отуруп, бир орус корреспондент келип тартып кеткен экен. Ошону таап, анан окудум. Действительно ошондой зыяндуулугу бар экен. Анан ошол айткан эле, бир жылы биз азыраак пускать эткенибизде эчкилер кырылып калды. Маңдайда жайылып жүргөн эле эчкилер кырылып калып, завод басты болуп төлөп бергенбиз деди. Нарындын үстүнө чейин көкмөк түтүн, башкача бир свет болуп барып, анан кийин баягы көбүрөөк пускать эткенибизде ушундай болгон. Анан кийин аны тегеренип суу агып туруш керек болчу. Мурда уход кылчу элек, азыр эч ким уход кылбай калды. Ошо суу дагы келбей калды да. Темир күндөн күнгө жээли отуруп, темир аябай ылбырап калган дейт. Эми көз менен көргөнгө бизге азыр уруксат берген жок. Аны ошо киргизсе көрмөксүңөр өзүңөр деле. Көрбөй калдык. Бирок ошентип айтышып аткан да. Ошондо эле мындан 3-4 жыл мурда